Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кыргыз тили сабактын темасы сөз түркүмдөрү. Тилдеги сөздөрдүн маанилерине жана грамматикалык формаларына карай ар түрдүү топторго бөлүнүшү сөз түркүмдөрү деп аталат. Кыргыз тилинде сөз түркүмдөрү негизинен 3 чоң топко бөлүнөт. Биринчи маани берүүчү сөз түркүмдөрү, экинчи кызматчы сөз түркүмдөрү, үчүнчү өзгөчө сөз түркүмдөрү. Маани берүүчү сөздөр сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарышып, заттын атын, сын сыпатын, касиетин, санын, кыймыл аракетин, ал абалын жана атын билдиришет. Мына ушул касиеттерине ылайык маани берүүчү сөз түркүмдөрү 6га бөлүнөт. Атай кетсек, зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш жана такточ. Кызматчы сөз түркүмдөрү. Кызматчы сөздөр деп сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып, өз алдынча турганда сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткара албаган сөздөрдү айтабыз. Аларга байламталар, бөлүкчөлөр, жандоочтор жана мада сөздөр кирет. Өзгөчө сөз түркүмдөрү. Булар экөө, тууранды сөздөр жана сырдык сөздөр. Мынакей балдар, биз сөздөрдүн сөз түркүмдөргө ажырашын билип алдык.